Uşu али жамгыр жааган алигиндай шашлык малды өзү эле 1 гектарды 15 мүнөттө чачасың. Москвада иштеген, жалпы Россия боюнча айлелі демилгелеп, өзүбүз фондубуз бар, ошондон эсебинен курулуп атат. Толугу менен көчөттөрдү эктик да. Не көчөттөрдү эктиңиздер? Основной жаңы быйыл. Канча түз эктиңиздер? 1400 эгилди быйыл. Ошол баштаганда ама окшогон үйдө отургандар жандандык да, баягы өчүп калган отун күйгөндөй болуп иштейли жүргүлө деп биздин аркабыздан ээрчиген мына жаштар да аябай көп экен. Кыргызстандын дагы бир кереметтүү Кооз айылынан жалпыңыздарга салам айтабыз. Биз бүгүн Өзгөн районунун Зергер айыл өкмөтүнө караган Токтогул айылындабыз. Токтогул айылында азыр оруп жыйуу иштери башталып, элдер кышка камылга көрүүдө. Токтогулдуктар дагы эмне менен алек, айылда кандай өзгөрүүлөр бар? Дегеле жергиликтүү элдин күндөлүк турмуш тиричиликтеринен, менин айылым көрсөтүүсүнүн жүрүшүнөн кеңири маалымат алыңыздар. Биз менен чогуу болуңуздар. Токтогул айылында оруп жыйуу, тоют камдоо иштери башталып, элдин көпчүлүгү талаада. Чоңдор чогурсо, жаш балдар чөбүй мектеп, айтор бош жан жок. Түздүк жерлерден чөбү техника менен чабылса, бийик беттер кол күчүнүн жардамында болот. Шумкарбек Базарбаев иниси экөө кезектеги кардарынын чөбүн таңактап, айылдашынын буйрутмасын аткарып жүрөт. Жаңы техника бир канча сотук аянттын чөбүн бат эле айлана таңактап коет. Айылда быйыл чөп суюк. Былтырлары чөп ширеле өсүп, таңактарда көп чыкчуу дешет. Быйыл кургакчыл болгон үчүн чөп аз чыгып, бош калтырбай баарын оруп жатышат. Шумкарбектин үйү айыл чарба техникаларынын автопаркы. Бул үйдө жазгы талаа иштери башталгандан оруп жыйып ташып алганга чейинки техникалар бар. Айыл жергесинде биринчи кезекте эле ушу кар кеткенде жер айдоо башталат. Ушу элибизге дан эгип, Кыргызстаныбызда мол болсун деп ушу кош менен мына тракторго кошуп 9-4 жер айдап, будай чачып, элдерибизге кызмат кылабыз. Карпайым калкка мындай өнүксүн өссүн деп. Мына урум деген болот, ушу будай чачабыз. Өзүң эле чыгып, мисалы 10 гектар будайды, эспарсетти кадимкидей ушу менен чачып, ушуну 90 илип аркасына телешкасын илип алып, өзүң чыгып эле чачып, малалап бардыгын бүтүрүп келе бересиң да. Ушу кыйла мындай айтканда бир 5-6 адамдын кызматын ушу өзү аткарат да. Айлы көп азыркы маалда адам Россияга кетип, сезон маалда адам таңкыс болуп калат, ошондо ушуну чоң кызматы өтө чоң да. Ушу айлы жамгыр жааган алигиндай шашлык малды өзү эле 1 гектарды 15 мүнөттө чачасың. Мисалы, ошентип бүтүрүп түшүп келе бересиң да, 1 гектарды 15 мүнөттөн. Андан кийин ушу мен буну 2010-жылы алганмын 904-тө. Ошондон алып биринчи айылда пресс-подборщикте мына биз алып келгенбиз, Кыргызстан. Анан бул иномаркаларга караганда кечирээк иштейт, кыймылы секин, анан боордо оорураак болуп калат. Боордо тракторду биз жакта тоолуу жерде жалаң тоолуу аймак. Ошонун эсебинен анан кайра буну запаска коюп, иномарка пресс-подборщик алдык, бирок ал көп байлайт, көп чыгарат. Анан запчасы аныкы көбүнчө Бишкектен алдырабыз. Мындай дефицитирээк болуп калат. Ошол малга бул запас. Анын бир жери тырыктап калса, бир жума запчасы издегенде буну иштеп элдин ишин алдыга жылдыра бериш максатыбыз. Ушу пресс-подборщик бул. Буну алганыма 2,5 жыл болуп калды. 2,5 сезон иштеп берип атат. 2,5 сезон иштеп атат. Кудайга шүгүр, бул дагы кызмат кылат деген ниеттемин. Allah'ın böyle Kırgızistan bir ölümden sak kılsın.
Kadırman halkım, Kırgız elim, bardıq musulman pendelerden Allah'ım diline tuğra yol görgüsün. Eli yurtubuz menen aman bulalım. Bardığına iman, dünya bardığına Allah bereketini versin. Базарбаевтар адал мээнет ак эмгек менен ийгиликке жеткен үй бүлө. Ынтымагы бекем ага инилер кандай жумуш болсо да акылдашып бирге бүтүрөт. Аларды биримдикке ынтымакка, мээнеткечтикке тарбиялап, күнү түнү амандыгын тилеген инсан алардын апасы Тынар айне. Мына эки уулумдун чоң ушул Шумкар. 85-жылы туулган. Жашынан эле техникага жакын болгон. Себеби бул балдардын келечектеги кесиби баланын оюнунда билинет деген өтө туура. Нол жерге шагыл төгүп бергенбиз. Бир чоң ташты алып алып эле деп эле ойноп жүрө берчү. Анан ушул келечекте тракторист болобу, шофер болобу дечи элек. Шүгүр мына техникаларды алып, азыр эл эмгегине жараган, элдин кызматын кылган, бирөөнүн бир тыйынын жебеген жигиттерден болдук. Кудайга шүгүр. Өзүбүздөн кийинки муундарга, энелерге менин кеңешим. Бала үчүн тынбай дуа кылсак Аллах берет экен. Балдарына урмат сыйдын берилүүсү деген дуа бар атайын. Мына ошону таңкы намазда багымдатта дайым окуйм 7ден жолу. Кудайга шүгүр, мына балдарым эл керегине жараган, эл үчүн кызмат кылган, элди урматтаган, элдин урматына ээ болгон балдар болуп өсүүдө. Мына ушинтип Токтогулдагы ар бир үй бүлө күнүмдүк жашоолору менен убара. Аялдар үй иштери менен алектенсе, эркектер сырттагы жумуштар менен алек. Токтогул айылы Өзгөн районунун Зергер айыл өкмөтүнө караган чоң айылдардын бири. Көпчүлүгү Токтогул дегенге караганда Каганович деп жакшы тааныйт. Айылдын тарыхын, айылдын жашоосун 80ге таяп калган Каримберди Аксакалдан мыкты билгендер аз. Айыл мурда советтик, мамлекеттик жана партиялык ишмер Кагановичтин атын алып жүрсө, кийин кыргыздын төкмө акыны Токтогул Сатылгановдун аты берилген. Борушулу деп коет берди. Борушулу козулу, мына красимак деп коет, бул козулу болот. Мына борушулу, эки атанын баласы экөө бир тууганда 2 айыл болуп калганбыз азыр берди борушулу. Эми борушулу илгерки мезгилдерде ушу анан кийин мына Советтер Союзу эмеде революция болгондон кийин анан биз бу жерде Каганович деген атты койгон. Каганович атты партия болуп кетпедиби? Каганович деген мына политбюрода иштеди эле Москвада. Анан Каганович атын өчүрүп антипартия болуп кеткенден кийин анан мына Токтогул айылын койду. Токтогул айылы негизги бул айыл Жоон Күнгөй деген айыл. Жоон Күнгөй деген айылда анан Токтогулдан кийин анан Каганович деген атын өчүргөндө антипартия болуп кеткенден анан бу жерден Токтогул деген атка койду. Сен Токтогул билесиңер, демаркат акын, Токтогул Сатылганов, жазуучу акын, акын анан төкмө акын. Ошонун атына койгонбуз. 1961-жылы ушундай коюлганда Токтогул айылы болуп. Мына азыр ушул жерде бир 500дөй түтүн бар. Жакшы мурун азыр барган сайын, жыл өткөн сайын бала чакалар көбөйүп, азыр үй салып, азыр бардыгы жакшы, шарт жакшы. Жыл өткөн сайын айыл кеңейип, жаңы үйлөр курулууда. Заман агымынан калбай, элеттин жашоосу да жакшырууда. Шаар менен кыштактын айырмасы азыр эме болуп калды, азыр айырмасы жок эле болуп калды. Мына ошол диневный светтер көчөгө коюлган, кечкурун шаар тартибинде жарык, көчөлөрүбүз таш төгүлгөн, үйлөрдүн бардыгы современник азыркы мезгилде үстү пышык кыш менен, үстү тиники менен жабылган, жакшы, көчөлөр өзгенен, дыйканчылык жакшы, эчтегенен камыбыз жок. Мына биздин мектеп, азыркы өкмөт жакшы иштеп атат, мына азыркы өкмөт. Мына Заргер айыл өкмөт жакшы иштеп атат. Себеби мурунда бир жолу шайланган болуп, өкмөт болуп. Анан мына азыр экинчи жолу шайланып атат. Эл менен тыгыз байланышта, дайыма келип, чогулуш кылып, элдердин мүдөөсүн эмне кемчилдик болуп аткарып турат. Эми мына азыркы өкмөтүбүз. Заргер айыл өкмөтү боюнча 7 айыл болсо, 7 айылды да эч кандай таза суу менен камсыз болгон айылыбыз почти иште жок, бир 10% бар. Адамдардын көптөрү өзүнүн каражаты менен булактардан сууларды тартып алган. Бүгүнкү күндө Евразийский банк развитияга сунуштап 7 айылыбызды таза суу менен камсыз кылганга проекттер түзүлдү.
АПО, ИПЗ, документация иштери, заключенияларын баары алынды. Элеттиктердин жашоосу мал чарбачылыгына жана дыйканчылыкка байланыштуу. Азыр малдын көбү жайлоодо. Ал эми дыйканчылыктан болсо, бул айылда күн карама эккендер бар. Мурунку убактагыдай гектарлаган талаага эккендер жок. Үй алдындагы чакан талаага өздөрүнө жетерлик эгип, аны май кылышат. Мурунку убактарда гектар кылып эгет эле. Май чыгарат эле. Азыр көп жаштар Россияга кетип калды. Мигрант болуп. Азырынча өзү алы жеткени эгет да азыраак май чыгарып өзүн жеп атышат. Буну 2 жолу чабабыз. Азыр чабык деле мурдагыдай кетмен чаппай калдык. Культивация алабыз ат менен. Культивация алабыз 2 жолу алып коебуз. Ушуну менен ушу май эгебиз. Бизде майдан мурун суугураак болот. Майдын бир 10-на чейин эгип коебуз. Ушул жакында пышат булар, ама сентябрга калбай. Пышат жыйнап алабыз. Башы малга жем болот. Күн жарашы жем болот. Майын тарттырып өзүбүз жейбиз. Башка айылдар сыяктуу эле бул айылдын жаштардын көбү Орусия, Казакстан өңдүү шаарларда эмгек мигранты болуп жүрүшөт. Элеттин өнүгүүсүндө алардын салымы чоң. Жакында эле Орусия жергесинде иштеп жүргөн жаштар айылга чоң спорт комплекс куруп баштады. Бул жер бүтсө волейбол, футбол сыяктуу мелдештерди өткөрүүгө ыңгайлуу, дене бойду чыңдап машыга турган заманбап зал болот. Буну демилгени көтөргөн ушул айыл эли Москвада иштеген, жалпы Россия боюнча айыл эли демилгелеп, өзүбүз фондубуз бар, ошонун эсебинен курулуп атат. Аябай жакшы. Былтыр фундаментти коюлду эле, быйыл мына кирпичин тургузуп, үстүн жапканга аракет кылабыз. Каражат маселеси ошол айттым, фонддун эсебинен. Мен өзүмдүн акам бар, Нурали деген Дубанаев. Ошол акабызды шайлашкан аксакалдар, жаштар, ошол акабыз башынан аягына дерин өзү бүтүрүп атат. Быйыл Кудай кааласа ушу кирпичин уруп, үстүн жапканга аракет кылабыз. Эми бир 2 жылда бүтөт бардыгычы, Кудай кааласа. Бүткөндө ушу ичинде мини футболный оюн болот, волейбол, жанагындай күрөш, өзүбүздүн эмелерди алып, бардык жагынан многофункциональный зал болот. Быйылкы жаңы окуу жылын Токтогулдун окуучулары жаңы орто мектепте баштайт. Өрттөнүп эскирип калган имаратта окуган окуучулар эми заманбап, жаңы заңгыраган билим уялуу болушту. Каражаты мамлекеттик казынадан каралган курулуштун акыркы этабы жүрүп, август айынын этегинде куруучулар пайдаланууга өткөрөт. Токтогул айылына өткөн жылдан баштап 225 орунга ылайыкталган мектеп салып атабыз. Кудай кааласа быйыл 95% бүтүп калды. Бюджеттен азыркы баа менен 57 миллион акча каралган. Ошону асфальт этип бүтөйлү деп калдык. Бир 95% бүтүп калды. Кудай кааласа сентябрга жетпейбиз, август айларында бүткөрүп тапшырабыз. Ичинде бардык условиялар каралган. Ашканалар бар, кухня, тойноочу, спорт залы, душойлор, ички майда класска ылайыкталган санузулдар бар, душойлору, бардык шарттары жакшы каралган. Токой чарбасынын 2 путовнигинебиз да берди. Ялаң биз объектилерге, жана мектептерге, бала бакчаларга жана колунда жок эшигин астына өстүрүп алыш үчүн ушу көчөттөрдү өстүрүп атабыз азыр. Курсант Караев Зергер айыл өкмөтүнүн токойчусу. Бадалдардын жаңгактын уругунан көчөт өстүрүп көбөйткөндү мыкты билет. Өлкө башчысынын жашыл мурас жарлыгын колдоп, жыл сайын жаңы көчөттөр айылдагы 3-4 көчөтканага эгилет. Эң байдыгыбыз жаңак болгондо байланыштуу жаңактуу көчөт абден эгилет. Анан кийин полония дарагыбыз бар. Ошондой эле жаңак көчөтүбүз, бадам көчөтүбүз. Анан ийне жалдырактуу дарактар. Ийне жалдырактуу эми өзүм бул жерге эстиргенсе өзүм көзөмөлүмдө болуш үчүн өзүм дайым көзөмөлүмдө өзүм карап турам. Калган немелерди анан
ошондой эле итмирет ушундай шиповниктерди эгебиз. Себеби бизге эң байлыктуу керектүү, пайда керек берүүчү нерселер ошолор. Булар эми декоративный дарактар дайым кооздук үчүн. Эми бул көчөттөрдү эккениңизге канча болду? Канча убакытта ушулар ушунча болуп өсүп калды? Бул эми питомникти уюштурганда 5-жыл болуп атат. Себеби мен мурун башка жакта жумуш иштелем. Бул жерге келгенден кийин ушу менен заниматься кылып ушу неме кылат. Муналар 4-жылдык, муналар 2-жылдык. 3-жылдык, 4-жылдыктарын быйыл мына аркаларга жана мектептерге таркатып бүттүк. 4 жылдан кийин эле баштайт көчөлөргө, жолдорго. Көчөлөргө. Кантип өстүрөсүздөр көчөттөрүн? Эми муну жок, уругунан эгем мен. Уругунан эгем баардыгынчы. Каяктан аласыз уругун? Уругун Скөлдөн алам. Кече мына немеден пихтанын уругун дагы неменикин дагы немеден Россиядан алдырдым. Анан Скөлдөн алдыртам балдардан. Şu uruğu менен тиги жерде атайын өзүнчө неме бар. Ошол жерде өндүрүп туруп, анан бияка посадка кылып, даярдап чоңойгондон кийин мектептерге, көчөлөргө, эми баардык жерде азыр жашыл мурас болуп атпайбы? Ошон президенттин буйругу менен биз дагы ушул Заргер айыл өкмөтү ушул жашылдандыруу боюнча ушул ийне жалбырактууларды абден өстүрөт. Бул жерде өскөн бадал дарактардын уругун алып, жокторун башка жерлерден алдырып, 3-4 жыл ушул көчөтканаларда өстүрөт. Андан соң гана жер көчкү кооптуу аймактарга эккенге жөнөтөт. Полонияларды эккениңиздерге канча болуп калды? Полония неме кылабыз? Өндүрүп мектептерге, немелерге берип атабыз. Быйылкы жаңы булар. Быйылкы ушул. Бул өтө тез өсүмдүү дарак болуп эсептелет экен. 2 жылда 5-6 метрге чейин, 8 метрге чейин өсөт экен. Анан муну сортун алсак кинижини деп эсептелет. Бул себеп жалбырагы дайым китепче болуп, катар болуп, катмар болуп эсептелгенден муну кинижини деп эсептелет. Түян менен жалбырагы. Муну пармировка кылып 40 жыл отурбайт, даяр эгилет, ошол боюнча чүгүрөс толук кетет. Муну калла бит деп коет, мунун өзү дагы пушунный болот, анан ата мындай. Красотасы да, көрктүүсү да аябай жакшы дарак. Мунун сорту ошондой. Биз эми буну кыркылбайт, бул да кыркылбайт. Ошон үчүн биз эми бул жерде неме болгонуна байланыштуу биз ушу сортун тандап алганбыз. Себеби көрктүү дагы неме карашка дагы ыңгайлуу да. Мисалы мектептерге берсек, пармировка 40 даярда отурбайт. Биз даяр кылып апарып беребиз. Ошол боюнча түз өсүп кете берет. Зергер айыл аймагынын көпчүлүгү жер көчкү көчөт деген кооптуу аймакта. Тиешелүү адистердин корутундусуна ылайык жайыт жерлерде жаракалар көп. Жер кыртышын бекем кармоо үчүн быйыл 3,5 гектар жерге 1400 түп жаңгак көчөттөрдү экишкен. Экологиянын бузулганына байланыштуу şu көчкүлөр көп жүрө баштады да. Мына жер кыртышы боюнча мына экологиянын немелерин менен сүйлөшкөнүбүздө ошолор келип айткан да МЧСтен. Мына Арал деңизинин кургаганына байланыштуу туз шамал менен келип, туз кошулгандан суу жердин кыртышы нымдуулук болгондо өзүн жоготот экен да. Ошол себептен ошо көчкү бизде өтө көп пайда болуп конун себеби ошондон болуп атат. Аймактарда, эми азыр мына чееске бүт баары чееске караган жерлер жер. Эми азыр биз мындан катарында мындан 3,5 гектар жерге толугу менен көчөттөрдү эктик да. Эмне көчөттөрдү эктиңиздер? Основной жаңа эктик быйыл. Канча түп эктиңиздер? 1400 түп эгилди быйыл. Өзүнүн баандай аралыгы болот да, бир жак. Аралыгы 8 метрден эгилди. Өзү 16-дан 16 эгилиш керек эле, биз 8-ден 8 эктик. Жакын эктиңиздер? Жакыныраак. Себеби быйылдан кийин да болбой калса, бул 1 жылда эле боло бербейт да. Посадка деп коет, кийинки жылы повторный да болот. Өнбөй калса повторный дагы эгебиз булардычы. Повторный эккенибизде 2 жыл өзүбүздүн кулалдыгыбызда карап, муну көзөмөлдөп, толугу менен өндүргөнгө чейин өзүбүз карайбыз да булардычы. Малдардан коргойбуз, элдерден коргойбуз. Ошол менен өндүрүп алсак, анан кийин элдерибизге кайрадан 5 жылдан кийин жайыттарга чоңой болгондон кийин жайыттарга пайдаланууга беребиз да. Аз канча болуп калыптыр?
Азыр көчөттөр азыр 1 метрден жогору болуп калды. Şu azı mineden öteli onu. Bunun da müniyağına nemegemiz деп, badam egemiz деп тоқтатқанбыз. Эрте жазда эгилген жаңа көчөттөрдүн көпчүлүгү өнүп, баш көтөрүп өсүп калган. Токойчулар, ижарачылар аларды көздүн карагиндей сактап, малдан коргоп турушат. Жаңгактын кандай пайдасы бар ушул жер кыртышын? Бул жаңгактын пайдасы жер кыртышын, көчкүлөрдүн алдына булар канча өзүнүн бузуросту бийиктиги канча болсо, тереңдик дарагы да ошончо болуп калат. Тамыры. Мисалы 50 жылдык немелер 750 литрге чейинки күнүнө спарения кылып турат. Ошол себептен биз бул эки тарабынан пайдалуу жери бар. Биринчи тарабы жер кыртышын кармаш үчүн. Экинчи тарабы биздин мамлекеттин бюджетин толтуруш үчүн. Үчүнчү элибиздерди пайдаланыш үчүн биз основной эккенибиз жаңак көчөт, жаңак токой. Анан эми бадамдар эми тегиздүү мындай карак жерге эгилет, основной мындай стихийный жерлерге биз жаңак көчөтүн эгебиз көбүнчө. Зергер айыл аймагындагы 500гө жакын үй бүлөгү аймактан көчүү боюнча өзгөчө кырдаалдар министрлиги корутунду чыгарып берген. Анын ичинен 300дөн ашуун кожолукка там салыш үчүн башка аймактан жер тилкеси берилген. Алардын 50гө жакыны гана там салып көчүп кетти. Калганы ата бабасынын жерин туулган айылын таштай албай, Кудай сактасын менен жашоо кечирүүдө. Бул балык чарба быйыл мартта уюштурулду. Өзгөн балык чарбасынан 25 килограмм чабактары кое берилген. 5-10 грамм болуп келген балыктар азыр 300 граммга жетип калды. Баралына келгенде 15 килограммга чейин чоңоет дешет. Келечекте бул аймакка эс алуучулар келип, балык жей турган эс алуу жайын курууну пландашууда. Бул жерде 3 түрлүү рыбхоздун балыгы бар. Толстолок, сазан, ошо эми болочокто бул жерде эң чоңу 300 граммга барып калды. Бир жумада бир жалалаттан жемин, өзүнүн жемин алып келип беребиз. Бир жумада бир эле жол жем бересиз? Бир жумада азыр пока бир эле жолу майда болуп атат да. Анан эртең деметсе 2 күндө, кичине чоңойгондо 2 күндө, 3 күндө бир берилет да. Бул жер шарт болот. Бул жерде самал бардыгын кылабыз. Жакында кыргыз үйлөрү заказ бердик. Бир 10 чакты кыргыз үй болот, бул жерлерде бардыгын алып, кыргыз үй кылып, эс алуучу жай болот бул жер. Как положено келип, элдер эс алып, бул жагына дагы кичине өзүбүздүн немелерибизди уюштуруп, мынау өзүбүздүн табигый суудан бассейн жасасакпы деген дагы ойлор бар мына ал жакачы. Токтогулдуктардын суранычы менен ушул мончо быйыл курулду. Мунун ачылганына жергиликтүү эл ыраазычылыгын билдирүүдө. Анткени айыл жергесинде кышкысын жуунганга шарт жок, башка айылдарга барууга аргасыз болушчу. Мында аялдар үчүн өзүнчө, ал эми эркектер үчүн өзүнчө бөлмөлөр бар. Ушу мончо бизге керек болуп атат. Алыс жерге барып жуунуп келип атабыз. Барып келгенден же эме техника жок, суук күндөрү деп сурангандан анан 18 жыл баштагам. 18 жылды чогулуштан анан ошо кагаз иштерине акимияттын замы ошол жерде жардам берди. Айыл өкмөтүбүз жардам берди мурун. Нур Мухаммед деген бал эле. Кийин азыркы өкмөтүбүз өзү чуркап жүрүп мусулман кылып Абдырахим. Бул да чуркап артынан барып ошко дери барды. Баары так болду. Мына башкадан өзгөчөлүгү көп баняларда мына батарея менен ысыйт да. Анан мынау келип туруп мына. Аяктан келген түтүн барга бакы. Келип туруп мына жерге өткөндө мына полный кызыйт. Өтө быйыл суук болду го. Ошондо да бул баня муздабайт. Көбү мына системаларын тоңдуруп, жардырып алды го. Бул жарылбайт. Жарылганда жок, ошо суткасына иштеп турду. Парилка мынерде мына 5 этаж. Парилка өтө күчтүү. Мына бу жер дагы ысыйт. Аны менен да ысыйт двойной. Мына тагынан ысып кетет да. Анан тагында труба бар. Бул да ысыйт. Бу парилка да ысытат. Эки жагынан ысыйт. Ошон үчүн бул ысык.
башка айылдардан келет. Балдар жоро болуп келишип түшүп кетет. Тигүү цех ачылган айылдын кыз келиндери жумуш менен камсыздалып, өздөрүнө керектүү каражат таап калышты. Бул жерде 4 тигүүчү иштесе, дагы бир канчасы үйүнө алып кетип тигет. Буйрутманы Бишкектен алып, даяр болгонун кайра жөнөтүшөт. Бул цех ачылганына ашып барса 1 ай болду. Муну эжем, бир тууган эжем ачкан ушул жерге. Бул жерде только рубашка и платье, халат, көйнөктөр гана тигилет. Прямо Бишкектен келет. Бишкектен келип, бул жерде тигилип, полный готовый болуп, анан кайра Бишкекке кетет. Ушул өзгөндөн келип кетет. Бир жумада 500 көйнөк чыгат, 550-400 көйнөк чыгат бир жумада. Или ашып барса 10 күндө чыгат. Ошол кыздардын иштешине карап да. Керкиси иштермен болуп, айылда болгондо иштермен болуп, башка нерсе болуп келбей калышы да мүмкүн. Ошондо узакка болуп калышы да мүмкүн. Ал эми булар айылдын үлгүлүү, чебер колдуу, таланттуу байбичелери, айымдары. Зергер айыл өкмөтүнүн намысын коргоп, райондук, облустук, республикалык деңгээлдеги иш-чаралардан калышпайт. Эл кут чеберлери тобунун башын 2018-жылы Максат Жусупалиева деген айым уюштурган экен. Ал жакында эле каза болуп, анын артындагылар жумуштарын улантууда. Айылын, кайны журтуна тарыхый из калтырам деп ата-бабалардан калган улуттук буюмдарыбызды кайра жаштарыбызга калтырып, үйрөтүп, ошолорго өткөзүп беребиз деген максат менен ачкан эже. Биз көп иштерди 6 ай иштедик, бирок 6 ай иштесек да кыска убакыттын ичинде көп иштерди жасадык эже. Бул жерде шырдактардын түрүн жасадык, жайнамаз, коверлорду жасадык, кичинекей коверлорду. Анан кийин Көлгө Нарын областына Шырдак фестивалине бардык. Ал жерден Көлгө бардык, Көлгө областында Каракол шаарына бардык. Ал жерде да фестивалга бардык, Шырдак фестивалине. Катышып келдик. Акылман байбичелер жаштарга баш көз. Кыргыз элинин колдонгон буюм тайымдарын мунутта калтырбай, муундан муунга өткөрүп, жаштарга үйрөтүп келе жатканда ушулар. Бул шырдамалды эми көбүнчө ден соолукка жакшы. Азыр мына өкмөттүн мындай паластары баары синтетика болуп атпайбы? Азыр кыйла жаштар, кыйла адамдар ушул шырдамалга басым жасап турушат да. Көп эле элдер азыр шырдамалды баалап калышты паркын. Бир мезгилде эми баягы Союз малында анчалык болбой калдыбы, азыркы кездеги кийиздер дагы биз үчүн өтө баалуу болуп калган мезгил. Фестивалдарга барып атабыз. Ошол азыр кечегинде эле ошол Жылалда айылына барып келдик. Ал жерде дагы өтө көп сунуштар, суроолор бизге жасап бер деген заказдар көп болду. Анан кийин биз ого тери баягы көңүлүбүз көтөрүлүп, дагы иштейин деген нерсеге кеттик. Мына аркабызда ушунча жаштар иштеп атат. Ошо жана айтып кетпеди, биздин жетекчибиз каза болуп калды деп. Ошол баштаганда мага окшогон үйдө отургандар жандандык да, баягы өчүп калган отун күйгөндөй болуп, иштейли, жүргүлө деп биздин аркабыздан ээрчиген мына жаштарда аябай көп экен. Иштеймин деген адам көп экен азыр. Ынтымакчылыгыбыз жакшы. Улуулардын сөзүн угушат жаштар, айтканын аткарышат. Каерде бир тойлор болсо, ошол жерге барып концерт беребиз. Неме жаштар менен аралашып. Анан мындай неме кыздын септерин кылганда да чогуу жасайбыз. Бири-бирибиздин кээбизди угабыз. Анан жаштарга биздин унутулуп бараткан эскилерди эстетебиз да. Мындай шырдамалдар жасагыла, кийиз жасагыла, ден соолугуңарга жакшы, биримдикте болуп аткарсаңар баардык иш жакшылык менен бүтөт балдарым. Ынтымак болгула, бири-бириңи сыйлагыла, урматтагыла деп айтып турабыз жаштарга. Биздин айткандарыбызды аткарышат, баардыгы жакшы.
эң сонун уюшулган жаштар. Булар менен сыймыктанабыз. Биз эң улуусу эле мен 73 жаштамын. Айымдардын колу иштүү, жабыла киришкенде кандай гана ишти болбосун аягына чыгарышат. Айылда турмушка чыга турган кыздардын себин кооздоп, бат эле бүтүрө салышат. Ана мынау да каттама курак. Мынау да каттама курак. Ана мынау да каттама курак болгон мен муну өзүмдүн оюман чыгарып курадым, балдарымдын бакыты ачылышы, жолдор ашы үчүн деп. Бул төшөгү менен, 4 төшөгү менен. Кыздарга сепке курап берем, заказ бергендерге курап берем. Өзүмүн немем, жеке ишканам. Анан ушундай немелерге келип катышып турам. Мен муну жаш кезимде турмушка чыкканда кайнем курайт эле. Андан кийин ошо кайнем аркылуу ошо куракты үйрөнүп калгам. Мисалы мен илгертен эле энемдин арка эмбесинен кыйып, оюп, чийип жүргөм. Ал ошолор калып кеткен да унуттачы. Эже келген себептүү. Эже уюштурду эле, анан келип мынагу шырдамалдардын лекалдарын алып келди. Эже ошого карап анан кыргыз үйдүн ортолорун оя баштадык. Мисалы үчүн мына оюларды кочкор мүйүз деп коет, мына кичинекей үйлөрдүн аркыларын уй мүйүз дейт. Анан муну ар бир кеткен тегерек оюлар, кара ою, ак ою булар биздин өзүбүздүн эле колот-колотторубузда аккан сууларды элестетет. Тоолорубузду элестетет. Анан ушул мындай шырдамалдарды кылып атабыз. Бардыгын ошо клиент болсо, мемесине карап, табитине жараша заманбап кылып бер, же мындай кылып бер десе, бир жылы биз мемеге бардык былтыр, Нарынга. Ошо жерде мындай кичинекей эмелерди алды да, жөлөңгүчтөр. Мисалы мен мынаны бешик тойлорго кылып атам, жөлөңгүчтөрү менен. Кичинекей эменин же диванга салганга спальнига дагы 2ден 4төн жөлөңгүчү, 4төн 2ден балыштары менен. Анан ошого клиенттер чыгып атат, заказ берип атат. Кудай кааласа, алар дагы келечекте болот ушул. Бул айымдар кооз буюм тайымдарды тигип гана тим болбой, созолонту ырдаган өнөрлөрү да бар. Чебер, таланттуу апалар, жеңелер чогула калып, ырдаганча баардык ишти бат эле бүтүрүп коюшат. Тамак биздин салыбыз, ырыстык кыргыз калдыбыз, ырдабай карды жашыбыз, өрленен чыккан даңкыбыз, кел жигиттер, кел кыздар, келип көңүл ачалы, бүгүн кечке шамданды кызыгына баталы, кел жигиттер, кел кыздар, келип көңүл ачалы, бүгүн кечке шамданды кызыгына баталы. Мына ошентип урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздер менин айылым көрсөтүүсүнүн бул жумадагы чыгарылышына Өзгөн районунун Зергер айыл өкмөтүнө караган Токтогул айылынын элинин бир күндүк жашоо турмушуна күбө болдуңуздар. Токтогулдуктар жайкы оруп жыйуу иштерин аткарып, кышка камылга көрүп, азык-түлүк камдоо иштери менен убара. Биз дагы да болсо ушундай элеттин кызыктуу жашоосун сиздерге баяндап көрсөтүүнү уланта бермекчибиз. Кыргызстандын дагы бир кооз айылынан жолукканча аман туруңуздар.